Рахмат. Ну, раз цифровизация жөнүндө маселе берилип атат, менден да эки суроо, комментарий, наверное, больше. ГПУнага азыр помните, тонировка маселесин көтөргөндөн кийин элибиз барат да. Ошо ГПУнада это абсурд нашей цифровизации. Техпаспорттардын копиясын сурайт экен да. 21-жылында цифровизация маселесинде бул коллегалар мындай шундук нерселерин күлөйүн десең эл ачуусу келип ошол маселе менен кайрылат. Экинчи, мына мага эми орус тилинде жазыптыр, мама пишет. ЦОНго я, говорит, поехала в ЦОН, чтобы обновить загранпаспорта детям, дейт. И вот в свидетельстве о рождении я мать официальная, ЦОНну базисная я выхожу как мама, но я, оказывается, через нотариуса, услуга 600 сомов стоит, должна официально дать сама себе разрешение на то, чтобы обновить загранпаспорта своих детей. Абсурд маселеси, да? Болгондойча. Болгондо дагы сотрудниктер демеге закон о внешней миграции, статья 44-ге, говорит, ссылка менен жөн эле, говорит, биз нотариустерди байытып атасыңарбы, бул элге каршы кандай мыйзамдар кабыл атасыңар деп бизге абдан мындай чоң мага обращение менен жазылып атат да. Урматтуу эми биякта цифровизация жөнүндө, ЦОН жөнүндө маселе берилгенде, буну өзүңөр текшерип алып туруп, буну жокко чыгарыш керек. Алып келгиле мыйзамдарды, элге каршы, анан элдин чөнтөгүн мындай аңтара турган мыйзамдар, туура мыйзам эмес, постановление деп атышат да. Нотариустарга ошондой бир кармышка кылып бердиңер деп ачуусу келип атат. Эми буга комментарий бербей боло, мен ойлойм өзүңүздөр билесиздер, текшерсеңиздер бул маселе чыгат болуш керек. Салыштырма таблицасын ачсаңыздар мыйзамыңыздардын. 5-чи берене. Ошондо 5-чи беренени күчүн жоготту деп таанылды деп берип атасыздар да. Кыймылсыз мүлккө укукту сатып алууга алдын ала келишим же кыймылсыз мүлктү сатып алуунун жеңилдетилген укугу келишим укугун кечиресиз майда экен да. Келишим түзгөн тараптардын тандоосуна жараша иш жокко чыгарып атасыңар да. Бул эмнеге жокко чыкты? Жанакы черный риэлтордор үчүнбү? Же бир коррупция болдубу? Бул көп жыл иштеген мыйзам болду, статья болду да, берене. 5-чи беренесин карасаңыздар. Таптыңыздарбы? Же орусчасын окуп берейинби? Бул жерде предварительный договорду ооба бул азыр бул беренесиз деле эме сделкалар жүрүп берет да, предварительный сделка болсо деле. Жок, эмнеге жокко чыкканын түшүндүрүп берип койсоңор, мен деметкен жокмун да, не возмущаюсь, просто чтобы людям элге түшүнүктүү болсун да. Бул жерден көп жыл иштеген неме берене болчу экен да. Кыргыз Республикасынын жарандык кодекси боюнча кыймылсыз мүлк менен болгон баардык укуктар жана бүтүмдөр милдеттүү каттоого жатат. Ошонун ичинде эле ушул кыймылсыз мүлккө тиешелүү алдын ала келишимдер жарандык кодекс боюнча эмнеге жокко чыгардыңыздар деп түшүнүп берчү. Ошо могут быть зарегистрированы, каттоого мүмкүн болот же мүмкүн болбойт деген сыяктуу нерсени биз алып салдык да, бул каттоого милдеттүү түрдө эле жатат депчи. Мурда бул коррупция болду беле же ошо мен сурап атам да, бизде черный риэлтор деп аябай көп арыздар келчү да депутаттаргачы. Ошого тиешелүү болуп калды беле, эмнеге да? Жок, бул жанагы ошо могут быть зарегистрирован деген сөздүн үчүн анда кыргызчасына кичине котурмасы милдеттүү түрдө каттоого жатат деген эле сөз менен алып атабыз. Макул. 10-чу беренени ачсаңыз, мурда деген азыр биз эми вертикаль власть өзгөрдү да, ошондуктан азыр назначениялар да өзгөрүп атат, туурабы? Ооба. Ошондуктан бул кирип атат. Ооба. Туура да? Рахмат. Кийинки 18-чи берене. Он биринчи пункт, кыймылсыз мүлккө укуктарды мурдакысын окуп берейинчи. Кыргыз Республикасынын өкмөтү аныктаган тартипте укук ээни арызы боюнча укуктардын мамлекеттик каттоодон өткөрүүнү 1 жумушчу күндүн ичинде жүргүзүүгө жол берет. Быстрый регистрацияны, 1 күндүк регистрацияны жокко чыгарып атасыздар. Эмнеге? Коррупция беле. Бул да көп убакыт иштебеди беле, мындай элге ыңгайлуу деп түзүп бергенбиз да. Ошол эмнеге жокко чыгарылды? Регистрация за один день, да, за короткий период времени ошону жокко чыгарып атышат да. Эмнеге?
мындай болуп атат. Азыркы убакта здесь первоначальная регистрация 7 күн дегенде общий порядок 3 күн менен кетип атат. Анан бизде после сделок 10 саат, анан 5 саат деген норма бар. Ошон үчүн азыркы убакта после совершения сделок купля-продажа келгендердин баары эле 10 саат, 5 саат для физических, 10 саат для юридических лиц менен келет атат, осуществляется. А первоначально жаңы токтом чыгып келген документтерге 7 күндөн 3 күнгө упрощается. Ошондо жалпысынан 3 күндөн ашык болбош керек деп белгилеп коюп атасыңар да? Не детализируйте, а просто говорить не более 3 дней деп. Все, рахмат. Так, и кийинки 20 статьяны ачсаңыздар, 20 беренеде менде мындай суроо да, кыймылсыз мүлк бирдиктерин бөлүү же бириктирүү жөнүндө документтер болгондо колдонуудагы идентификациялык коддор коюлат жана жаңыдан түзүлгөн кыймылсыз мүлк бирдиктерине жаңы идентификациялык коддор ыйгарылат да, буну жокко чыгарып атасыңар. Анан мындайда бир үй мисалы экиге бөлүнүп, эки жеке хозяинге сатылып кетти. Ошондо кандай болот? Мисалы кээ бир көчөлөрдө эми квартира эмес да, бул үйлөр да, жартысы тиге, жартысы буга сатып салса кандай болуп калат? Ошондо эки оформить эте албай калышабы? Же бул именно жыл массивтерге карата киргизилген бир неме мындай коррупция болуп кетти деп бузуучу үчүн жокко чыгарып атасыздарбы? Бул биринчиден бул норма 19 берененин нормасын кайталап аткандыктан бир норма ошо 20 беренеден алып салып атабыз. Анда бул калды, Бул калды да? То есть үй экиге бөлүнүп калса экөөнү тең код берилип жазылса болот да? 19 статьяны карасаңыз, аягында ошол эле норма бар. Акыркы абзацында. Кыймылсыз мүлк бирдиктерин бөлүү же бириктирүү жөнүндө да? Мурда буга чейин кайталанып просто өзүнчө белгиленген да. Так, түшүнүктүү. И 21 беренени алдын ала каттоону эмнеге жокко чыгардыңар? Бул алдын ала каттоо бул биринчиден ошо жана коррупциялык бир мүмкүнчүлүктөр жоюу максатында себептеген. Мурда кандай коррупция болчу анда? Предварительная регистрация деген мааниси, эгер адамдын колунда документтер жок болсо эле, каттоо органы ошого тийиштүүлүгүн кандайдыр бир кыйыр документтердин негизинде алдын ала каттап койсо болот деген. Ошол мисалдарды айтсаңыз, кандай коррупция болчу эле? Биз да түшүнөлү да, эмнеге жокко чыгарып атасыздар? Кандай ызычуулар болду эле бунун аркасында? Мисалы үчүн справканын негизинде катталып кеткен учурлар болгон мурда. Ошо тийиштүү сатып алуу келишими же башка укук аныктоочу документ жок эле. Каттоо органы ошого тийиштүү деп эсептегендиги үчүн алдын ала каттоого алып койгондугу үчүн мындай ушундай нормалар болуп кеткен да. Макул, и акыркы суроо. Рахмат. Нет, почти акыркы суроо. 22 берене З. Эгер арыз берүүчү кыймылсыз мүлккө укуктарды жана алар менен түзүлгөн бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарда көрсөтүлгөн мөөнөттө жетпеген документтерин бербесе деп берип коюп турсаңар да, ошондо кыймылсыз мүлккө укуктарды жана укуктарды түйшүгө салууларды чектөөлөрдү каттоодон баш тартуу. Когда вы не регистрируете, ошондо Зда если вовремя убагында бербей калса анда кандай болот? Ошондо бербей калган убакта регистрация кылбайсыз деп атасыз да, анда как болот? Штраф болобу, эмне болот? Бизде мыйзамдын талаптарына ылайык бүгүнкү күндө каттоого эгер арыз келип түшсө, биз 30 күндүк мөөнөткө уруксаат беребиз да, ошо жетишпеген документтерди алып кел депчи. Бирок уруксаат бергенибиз менен бизде ошол 30 күндүк мөөнөт өткөндөн кийин кандай иш алып баруу жагы каралган эмес. Ошондуктан биз ошону эгер 30 күндүк мөөнөттө тийиштүү документтерди алып келбесе, каттоодон баш тартууга негиз болуп эсептелет деп киргизип атабыз. Адам жетишпей калса, анда ал үчүн проблема кайра документ тапшырууга укугу бар. Это больше силер упорядочиваете у себя, наверное, да? Документ оборот. Рахмат. И акыркы 24 беренеде счетный палатаны эмнегедир киргизип атасыздар да? Кто имеет право ознакомливать, ну, в смысле, получать документы, кому документы предоставляет? То есть, мындай перечинди көбөйтүп атасыздар да? А эмнеге счетный палата кирип атат? Бул жеке мүлктөр боюнча соттун чечими менен мисалы маалыматты бересиздер. Тийишүү жанакы каржылуу органдар же кылмыш иш болсо, а счетный палатага эмнеге берилип атат? Счетный палата негизинен бизден ушундай көп сурамжылоолорду жүргүзөт жана өзүлөрү текшерип атат. Эмненин негизинде счетный палатага бирөөнүн мүлкү же мамлекеттик кызматта болгон адамдардын мүлктөрүн текшеришеби? Ошол негизинен булар бюджеттик мекемелер текшерет эмеспи? Ошол текшерилип жаткан бюджеттик мекемелерге тийиштүү мүлктөр тууралуу маалыматтар негизинен текшерүү субъектилерине. Мисал келтирсеңиз, мисалы мамлекеттик мүлк
бирөө жеке адамдан арендага алат да, ошону текшерип атасыздарбы же иш козголуп ошол бир мамлекеттик кызматта жүргөн адамдын канча оокаты бар деп счетный палата текшерип атабы? Мен ошону түшүнбөй мисалга атам ошо мисалга кадастр мамлекеттик мекемесин текшерген болсо, кадастр мамлекеттик мекемесинин канча мүлкү бар, ал кандай келишимдер жүзүлгөн, бүтүмдөр жүзүлгөн, арендага берилгенби деген ушундай сыяктуу кыймылсыз мүлк тууралуу маалыматтар текшерүү субъектилерине карата. Бул жеке мындай тайна жеке адамдар маалыматы эмес, Жок, жок. Ошону тактап берип койбойсуздарбы? Мында деген мисалы суроолор туулат да, менин мамлекеттик кызматта баарыңар биякта өкмөттө отурасыңар да, силердин квартираңарды өкмөт счетный палата запрос жөнөсө берип коюп турбайбы анда? Ошол суроого жооп болот, ошондой жооп болот атат да. Макул конкреттештирип коелу. Мону прям деталдаштырып жазып коелу да, а то получается к вам вы все госслужащие. Каждого из вас могут проверить ваше наличие недвижимости. Бул туура эмес, сот аркылуу текшериш керек да. Детализируйте, пожалуйста, мен атайын ушуну айтып коеюн да. Рахмат.